Адам баласынан сулуу эч ким жана эч нерсе жок. Иса аль-Хашими деген таква киши болот. Анын элдин көзүн өзүнө тарта турган сулуу аялы бар болчу. Иса ал аялын абдан катуу сүйөр эле. Бир жолу ал аялына: "Эгерде сенин сулуулугуң айдыкынан аз болсо, сени менен шарият боюнча ажырашам" деп айтып алат. Ошондо аялы: "Сен мени менен ажыраштың" деп жүз буруп кетет. Иса абдан кайгырып, халиф Мансурга барып кайрылат. Болгон окуянын баарын төкпөй чачпай айтып берет. Халиф шарият илиминин аалымдарынын баарын чакырып, алардын пикирин сурайт. Эгерде шарият боюнча чын эле ал аялдан ай сулуу боло турган болсо, анда ага талак түшмөк. Катышып олтургандардын баары бир ооздон аялдын башы бош экендигин айтышат. Бир гана Ханафи мектебинин аалымы үн катпайт. Мансур андан: "Сен эмнеге эч нерсе дебейсиң?" деп сурайт. Ал адам мынтип жооп берет: "О момундардын амири, ушунча кооздук, ушунча сулуулукту жараткан Аллах Таала Куранда мындай дейт: "Лакад халакунал инсана фи ахсани тaqвим." Чындыгында биз инсанды эң сонун келбетте жараттык. Ошондуктан адам баласынан эч ким жана эч нерсе сулуу эмес дейт. Аялдын башы бош эмес. Экөөнүн ортосунда нике бар. Бул аялга талак түшкөн жок деп өзүнүн жообун берет. Мансур анын бул сөзүң туура деп аялды күйөөсүнө кайтарып берет. Ооба, о сүйүктүү менин мусулман бер туугандарым. Бул дүйнөдө сизден өткөн сулуу эч ким, эч нерсе жок. Бул дүйнөдөгү кооздуктардын баары сиз үчүн кызматта. Ошондуктан мына ушундай сулуулуктун ээси болгон Кудай Таалага шүгүр кылып, сизди мына ушундай сулуу кылып жаратканына алкыш айтып, ага ибадат кылып, аны аруулаңыз. Сиз дүйнөдөгү эң сулуу инсансыз. Сиз дүйнөдөгү эң сулуу инсансыз. Сиз дүйнөдөгү эң сулуу инсансыз.